Салам, урматтуу окуучу достор. Бүгүн биз кезектеги саякат сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе кеттик. Бул кооз жерлер кайсыл жер деп кызыгып турасызбы? Анда бул жерлер түштүк батыш Тянь-Шань. Демек биздин кезектеги сабагыбыз түштүк батыш Тянь-Шань жөнүндө болмокчу. Түштүк батыш Тянь-Шаньдын жалпы аянты 26.000 километр квадрат. Өз аты айтып тургандай, Кыргызстандын түштүк батышынан орун алган. Эң бийик жери Фергана тоо тизмегиндеги 3 сейил чокусу. Түштүк батыш Тянь-Шаньдын табигый чек аралары түндүгүнөн Пскем кыркатоосу жана ошондой эле Талас-Ала тоосунун кырлары аркылуу Ат-Ойнок тоосуна келет. Андан соң түштүк тарапты карай субмеридиан багытында жайгашкан Фергана кыркатоосу аркылуу Тар дарыясынын алабына чейин келмекчи. Ал эми Тар дарыясы менен кошо Тар дарыясынын агымы менен бул жерден Өзбекстандын чек арасына барып такалат. Ал эми батыш бөлүгүн көбүнчө Өзбекстан менен Кыргызстандын мамлекеттик чек арасы бөлүп турат. Эң түндүк батышындагы Пскем кыркатоосунун бир жак капталы гана Кыргызстанга тиешелүү. Ал эми калган капталы болсо бизге белгилүү болгондой Өзбекстанга тиешелүү. Себеби бул Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда жайгашкан тоо. Анын узундугу 141 километр, басымдуу бийиктиктери 3800-4000 метр, ал эми эң бийик жери 4395 метр, бул 5-4 чокусу. Мөңгү менен капталган жерлери да аз эмес. Пскем кыркатоосунун түштүк чыгышында ага жанаша жарыш жаткан Чандалаш кыркатоосу 72 километрге созулат. Ал эми Чандалаш кыркатоосунун эң бийик жери 4114 метрди түзөт. Ал эми мындан сырткары дагы ири тоолордун бири бул Курама тоолору. Курама тоолорунун эң бийик жери 4503 метрге чейин жетет, ал Афлатун чокусунда. Урматтуу окуучу достор, менден сиздерге бир суроо. Климат деген эмне? Ойлонууга 5 секундда берем. Бул албетте аба ырайынын көп жылдык же бир жылдык режимин климат деп атайбыз. Провинциянын чет жагындагы тоо этектеринин кышы мелүүн, жайы ысык. Бул аймактагы январдын орточо температурасы -1–5 градус Цельсийди түзөт. Ал эми июлдуку 25–27 градус Цельсий. Жылдын жылуу мезгили 210–225 күнгө созулат. Кыштын күнкү температуранын эң төмөн түшкөнү бул -26–28 градус Цельсий. Ал эми жайкысын эң жогорку температура +41–+42 градус Цельсийге жетет. Тоо этектеринде жаан-чачын аз, 120–200 мм 350–4000 мм чейин жетет. Башка провинцияларга салыштырмалуу түштүк батыш Тянь-Шаньда жаан-чачын көп өлчөмдө түшөт.
Негизинен агын сууларынын бардыгы Сырдарянын алабына тиешелүү. Бирок алар Сырдаряга чейин 3 ири дарыяга кошулуп, андан соң Сырдаряга кошулат. Алар Чаткал суусу, Чаткал өрөөнүндөгү эң чоң дарыя, андан соң Нарын дарыясы жана ошондой эле Кара дарыя. Бул жерде жазылып турган дарыялар алардын куймалары болуп эсептелет. Жана ошондой эле булардын бардыгы биригип, жогоруда айтып өткөндөй, Сырдарянын алабына тиешелүү. Түштүк батыш Тянь-Шань агын сууларынын жыштыгы жана суу чогултуучу аянттарынын ар бир чарчы километрден агып чыккан суулардын көлөмү боюнча Кыргызстандын аймагында 1-орунда турат. Кышкы топтолгон кардын эриген суулары менен жазгы жааган жамгыр сууларынан агын сууларынын булактары куралат. Сарычелек көлү. Сарычелек көлү бөгөлмө көлдөрдүн эң көркөмдүүсү. Чаткал тоосу менен Атойнок тоосунун тутумдашкан жеринде деңиз деңгээлинен 1878 метр бийиктикте орун алган. Сарычелек көлүнөн Кожо Ата же болбосо Тоскоол дарыясы агып чыгат. Эң терең жери 234 метр. Сарычелек көлү Кыргызстандагы көлдөрдүн ичинен эң кооз көлдөрдүн бири болуп эсептелет. Жана ошондой эле Сарычелек жөнүндө аябай кызыктуу мифтер бар. Аларды дагы кезектеги сабактардын бирөөсүндө айтып бермекчимин. Түштүк батыш Тянь-Шаньдын токойлору эң баалуу генофонд. Жер шарында табигый өскөн жаңгак токойлору ушул жерде гана кездешет. Ал эми жаңгактардын илимий адабиятта грек жаңгагы деп аталып калышынын себеби биздин эрага чейинки Александр Македонскийдин согуштарынан кийинки Грекияда биринчи болуп маданиятташтырылган. Жаңгак токойлору суу алабын коргоодо, тоо капталдарын эрозиядан сактоодо чоң мааниге ээ. Жаңгак жыгачы эң баалуу, эмерек жасоодо пайдаланылат. Ал эми түштүк батыш Тянь-Шаньда жаратылыш коруктары жайгашкан. Алар Сарычелек биосфералык коругу, Падыш Ата коругу жана ошондой эле Беш Арал коругу. Мөмө жаңгак токойунун табигый жана чарбалык мааниси эске алынып, ал жерде коруктар уюштурулган. Сарычелек коругу ЮНЕСКО тарабынан да биосфералык корук деп катталган. Ал токойлор өскөн башка жерлер да мамлекет тарабынан коргоого алынган. Азыркы кезде кабыл алынган айлана чөйрөнү коргоонун улуттук планы боюнча бул токойлордо көптөгөн жакшыртуу иштеринин зыяндуу жагына жол бербөөгө шарттар түзүлөт. Урматтуу окуучу достор, сабактын аягында мен түштүк батыш Тянь-Шаньдын округтары жөнүндө сөз кылмакчымын, бирок бул округтар жөнүндө өзүңөр үйдөн кененирээк окуп даярданасыңар. Негизинен түштүк батыш Тянь-Шань 3 округга бөлүнөт. Чаткал өрөөнү, Түндүк Фергана округу, Түндүк Чыгыш округу деп 3 округга бөлүнөт. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү тема боюнча негизги жерлерин сиздерге бере алдым деген ойдомун. Калган мен айткан тапшырмаларды үйдөн окуйсуздар. Ал эми түшүнбөгөн суроолор же болбосо кызыктырган суроолор жөнүндө, сунуш пикирлер жөнүндө экрандагы даректерге кайрылсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.